Облустук деңгээлде милициянын жаш жардамчылары сынагы өткөрүлүп, ага 5 район жана 2 шаардын командалары катышты. Алгач сынактын биринчи туру райондогу мектептер арасында өткөн. Бул кароо сынактын негизги максаты окуучулар арасында укук бузууларды алдын алуу, зордук зомбулуктарды болтурбоо жана окуучуларды эртеңки келечекке тарбиялоо болуп саналат. Иссик-Көл областык билим берүү институту менен биргеликте, ошо милиция кызматкерлери менен биргеликте, ошо көп жылдан бери ушул милициянын жаш жардамчылары конкурсу кароо сынагы өткөрүлүп келет. Бул пандемия убагында 2 жылга токтоп калган, быйылкы жылы кайрадан ошол жандандырылып, бүгүнкү күндө область боюнча ошол 5 район, 2 шаардын командалары 8-11 класстын окуучулары бүгүнкү күндө келип ошол конкурска катышып отурушат. Сынактын жүрүшүндө командалар катарда марш басуу, патриоттук ырларды ырдоо жана атайын чыгарган дубал гезиттерин жактоо тапшырмаларын аткарышты. Алардын даярдыктарына атайын түзүлгөн калыстар тобунун мүчөлөрү баа беришип, мыктыларын аныкташты. Сынактын жобосунда бекитилген бул деген ушул саптык жүрүш, андан кийин билим берүү мекемелеринде ушул милициянын жаш жардамчылары жасаган алдын алуу иштери боюнча стен газеталарын жактоо, ошо менен алдын алуу, балдар арасында алдын алуу, мисал келтирсем, рекетке каршы, жанакындай зордук зомбулукка каршы, пикир келишпестикке каршы ар кандай ушундай балдар арасында болгон укук бузууларды алдын алуу боюнча жеринде жүргүзгөн иштер боюнча өздөрүнүн иштерин жактайт. Анан ошо менен биргеликте атайын тасмаларды көрсөтүшөт. Ошондой эле ушул милициянын жаш достору биздеги жанакы атайын курал жарактарды чачуу жана жыйноо боюнча дагы бири-бири менен күч сынашышат. Облустук деңгээлде өткөн милициянын жаш жардамчылары сынагынын жыйынтыгында биринчи орунду Ак Суу районунун Мурат Калиев атындагы орто мектебинин командасы, ал эми экинчи орунду Түп районунун Салих Исмаев атындагы орто мектебинин командасы, ал эми үчүнчү орунду Жети-Күз районунун Бейшембек Үкүев атындагы орто мектебинин командасы ээ болду. Бул сынактан биринчи орун алган команда республикалык деңгээлде өтө турчу сынакка жолдомо алышты. Мир Мусуббакунов, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Каракол шаарынан.